Садыр Жапаровдун тарапташтары жакында камактан бошотулабы? Садыр Жапаровдун былтырдан бери камакта жатышкан 4 тарапташы жакында абактан чыгат. Мындай кабарды өздүк маалымат булактар шыбырады. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков саясий туткундарды бошотууну ушулардан баштайт деген кептер тарады. Сыягы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев абийир туткундарын бошотуп жатканын көрүп туруп, мен дагы ушундай кадамдарды жасабасам болбойт деген го. Шавкат Мирзиёев былтыр 2700 абийир туткунун, быйыл жакында эле дагы 6 саясий туткундарды абактан бошотту. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков абийир туткундарын бошотуп жиберсе, накта элдик президент болуп тарыхта калат. Бул эч талашсыз. Булак Назар Ньюс. Адахан Мадумаров жаңы кызматка келеби? Путин кайрадан президент болуп шайлангандан кийин эле өзүнө атаандаш болуп шайлоого катышкандар менен жолугуп, коммунист Павел Грудининге айыл чарба министри болуп, ушул тармакты жетектеп берсе десе, Ксения Собчакка дагы жогорку кызматты сунуштады. Коррупция менен күрөштү күчөтөм деп убада берген Сооронбай Жээнбеков дагы өзүнө атаандаш болуп чыккан талапкерлердин арасынан тажрыйбалуу, өзүнө жооп бере алчу, саясий басымга туруштук бере ала турган, артында калбыры жок Улукбек Кочкоровду Сегизбаевдин ордуна, дипломатия эмне экенин жакшы түшүнгөн Талатбек Масадыковду үн чыкпаган тийин министри Абдылдаевдин ордуна, Адахан Мадумаровду коопсуздук кеңешине алып барса, коррупция менен күрөш ошондо башталмак. Бул саясатчылар мурункунун же азыркынын адамы деп бөлүп карабай, баарына мыйзамдын негизинде мамиле жасамак. Таасир талашам дегендер куйрукту чатына кыпчып, өз айлаларын издемек да. Булак Жаңы Ордо.